Bugün sizler menен iç katkan, iç köpkön, жана ошондой эле күчтүү тамак жегенде давлениянын көтөрүлүүсү, тамакты сиңире албагандыкты ошолор боюнча сүйлөшмөкчүбүз. Булардын эң жөнөкөй себептеринин бири болгон жатаарда тоюп алып уктоо боюнча сиздер менен сүйлөшөбүз. Эмне үчүн биз жатаарда тоюп укташыбыз керек? Эгерде биз курсакты тойгузуп уктаган кезде, дене уктаган кезде биздин ички органдар, ичегилер, биздин тамак сиңирүүчү органдарыбыз иштеп башташат. Биз эгерде курсакты тойгузуп алып 1 саат, 2 сааттан кийин уктай турган болсок, биздин ичегилердин энергиясы жок болуп, күчү жок болуп, биз жеген азыкты канга алып кеткенде кичине кыйналып калат. Ошол биздин сигмовидный кишкага эгерде тамак сиңбестен барып кала турган болсо, бул сигмовидный кишка организмге керектүү азыктарды сыртка чыгарбастан алып калат дагы запорго алып келет. Ал запор ичти көптүрүп, жүрөктүн сыгылуусуна, кислороддун жетпегени, баш ооруларга алып келет. Андан сырткары сиңире албаган тамак мээге сигнал бергенде, мээ ал тамакты сиңириш үчүн давленияны көтөрүп берет. Ошон үчүн биз жатаарда сөзсүз түрдө курсакты тойгузуп алып укташыбыз керек. Ошон үчүн тамакты биз жакшы сиңдириш үчүн, ич катпаш үчүн, ичтин көппөгөш үчүн биз жатаарда организм жакшы иштеши үчүн курсакты тойгузуп алып укташыбыз керек. Биз жаратылыштан сыртка бөлүнүп кеттик да. Жаратылышта жандуунун бардыгын карасак, курсагы тойгондон кийин уктайт. Курсагы тойгуча кээде 1 күн, 2 күн дагы ачка жүргөн учурлары болот. Ошон үчүн биз жаратылышка кайрадан келишибиз керек. Эгерде сиз жатканда тамагыңыз сиңбей аткан болсо, анда сиздин кишечнигиңизде, ички органдарда нарушениялар бар, жана диафрагмаңыз спазмирован болуп калган. Эгерде сиз диафрагмалдык массажды алып, висцералдык массажды алып, ошондой эле юмейхол массажын алып, меридиан, лимфа узулдарга массаж алсаңыз, сиздин тамак сиңирүүңүз жакшырып, ден соолугуңузга пайда келтирет. Ар ким өзүнүн ден соолугу өзүнө кымбат, сөзсүз түрдө биз ден соолукка күрөшөлү. Эгерде биздин маалыматтар толук кандуу сизге жетпей аткан болсо, түшүнүксүз болсо, байланыш телефондорго чалып байланышсаңыздар болот. Биздин телефон номерлер жана адрес даректерибиз ушул телефондун астында жазылуу.